Интернет желелеринде кичинекей наристесин казанга салып койгон видео кызуу талкууга алынды. Бул видеого интернет колдонуучулар терс пикирлерин калтырып, аялды жазалоону талап кылышты. Видеодон жабылып турган ысык казандын капкагын ачканда ичинде картошка сабиздеринин үстүндө уктап жаткан наристени көрүүгө болот. Булак чагылган. Алып баруучу Назира Айтбекова биздин коомдогу аялдарга болгон мамилени төмөнкүдөй жазып чыкты. Биздин коомдо аялдарга болгон мамиле: биринчи, аялга бирөө тийишсе, намысына шек келтирсе, ала качса, зордуктаса, сөксө, аял өзү күнөөлүү. Биздин эң жакшы көргөн макалыбыз бул учурда: кунаажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт. Экинчи, үй бүлө ажырашып кетсе, сөзсүз аял күнөөлүү. Төпөштөп күндө ийиктей имерип, теридей ыйлеп атса дагы эрктиги туура. Баары бир аял кысып чыдап жашашы керек балдар үчүн. Үчүнчү, эркек тетири басса, ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эркек деген эркек да, ал тетири басканга, аялынын көзүнө чөп салганга акылуу. Аял деген аял, кызга 40 үйдөн тыйыл. Төртүнчү, кыска кийген кыз шерменде, бузулган неме ал сөзсүз. Эркек кийсе, жылаңач жүрсө, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жөн эле ысып кетти да, кызыксыңар. Бешинчи, аял баласын таштап кетсе, күкүгене боору таш адам эмес айбан болгон, толгон каргыш сөздөр ошол аялга арналат. Эркек таштап кетсе, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эркекке жарашат, таштап кетсе, демек аял күнөөлүү. Алтынчы, кыз абийирин сактабай эрге тийсе, жеткен бузулган кыз. Атасын, энесин ойлобогон акмак. Эркек эмне болоору бале менен оорубасын, эртең менен түштө, кечинде ар башка кыз болсун, ал эркек. Сөз тийгизгенге акыбыз жок. Жетинчи, көчөдөгү сойку кыздарда өзүлөрү күнөөлүү. Эркектер издеп тынымсыз барып жатса дагы эркектерге чаң жугузба. Сегизинчи, машинаны ким жаман айдайт, ким граната көтөргөн маймыл аял. Тогузунчу, бала начар чыгып калса, энеси күнөөлүү. Жатыны жаман же энеси жаман эзели оңолбойт. Онунчу, кыз төрөлүп калса, маанай бузулмай. Кыз эле төрөй берген үчүн да аял күнөөлүү. Урук сепкен кишинин тиешеси жок. 11. Эркеги ийгиликке жетпей калса дагы аял күнөөлүү. Анткени аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Кыргызстанда кыз болуш кыйын, кыскасы. Чычалап анан дароо асынып алмай жок. Назира Айтбекова, Булак Назар Ньюс.